Саламатсыздарбы, урматтуу 3-класстын окуучулары. Биз адабий окуу сабагын баштайбыз. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз сөз оюндары, анаграмма, логарифм, метаграмма, шарада жана акро-ыр. Анда эмесе биздин сабагыбыздын максатын айтып коеюн. Сабактын максаты анаграмма, логарифм, метаграмма, шарада, акро-ыр деген темалар жөнүндө түшүнүк аласыңар. Теманы көркөм, шар, үн кубултуп окуганга үйрөнөсүңөр. Бул сөздөрдүн кандай сөздөр экендиги жөнүндө толук маалымат аласыңар. Анда эмесе биз үйдөгү ата-энелерибизди карап, бири-бирибизге жылмайып, жагымдуу маанай тартуулап алалы. Эми балдар, бардыңар, адабий окуу китебиңерди алдыңар. Азыр мен силерге сөз оюндары деген темадан анаграмманы окуйм. Дегенде табышмакталган сөздү таап, андан кийин ал сөздөгү айрым тамгалардын ордун алмаштыруудан жаңы сөз алына турган сөз оюну бул анаграмма деп аталат. Жолборс түстүү бир өңдү жакшы ойлонсоң табасың. Тамгаларды которсоң бир идишти аласың. Качыратып, кар басып, кыш мезгилде кийесиң. Алмаштырсаң тамгасын, өкүнүчтү билесиң. Бул анаграмма деген темадан балдар. Жолборс түстүү бир өңдү жакшы ойлонсоң табасың деген бул чаар деген сөз. Тамгаларды которсоң бир идишти аласың деген бул чара деген сөз экен. Эми силерге ушул темадан суроо. Кычыратып, кар басып, кыш мезгилде кийесиң, алмаштырсаң тамгасын, өкүнүчтү билесиң деп жогоруда мен айткандай сөздөрдү табасыңар. Бул силерге тапшырма. Кийинки темабыз логарифм деп аталат. Дегенде табышмакталган сөздү таап, андан кийин ага мүчө уланса же кемитилсе, же кошумча тамга кыскартылса, жаңы сөз келип чыгуучу сөз оюну экен. Шатырата санасаң, бирдиктеги бир сан, ны тамганы уласаң, баалы асыл металл. 3 тамгадан аты бар ушулайды ким сүйрөйт? Башына сан уласаң, саа уласаң, анда желге үлпүлдөйт. Топ эмес бирок жели көп, айыл эмес бирок эли көп. Бир үндүүдөн өзгөрсөң, бул өзү деги кандай сөз дейт. Балдар, шатырата санасаң, бирдиктеги бир сан, эн тамгасын уласаң, баалуу асыл металл деген алты жана алтын деген сөз экен. Эми силер ушул сыяктуу 3 тамгада аты бар ушулайды ким сүйбөйт? Башына саа уласаң, анда желге үлпүлдөйт деген 4 саптагы табышмактуу сөздү тапкыла. Тоо эмес бирок жели көп, айыл эмес бирок эли көп. Бир үндүүдөн өзгөрсөң, бул өзү теги кандай сөз деген дагы силерге тапшырма, табышмакты табасыңар. Кийинки тапшырмабыз метаграмма. Дегенде табышмакталган сөздү таап, андан кийин ал сөздөгү бир тамганы башка тамгага алмаштыруудан сөздүн мааниси өзгөрүп кетет экен. Бул ошондой оюн-ыр экен. Анда кулак салгыла. К тамга менен башталса, кишинин болот жашы. Т тамга менен башталса, турган үйүңдүн аты. Баштамгасы үй болсо, жашоочу жайың. Үй ордуна у койсоң, короодогу малың. Соңку тамга Т болсо, айыл жери элестейт. Т ордуна К койсо, короодогу малың дейт. Эми бул жердеги биринчи куплетке көңүл бурабыз. К тамга менен башталса, кишинин болот жашы. Т тамга менен башталса, турган үйүңдүн аты дейт. Бул курак жана турак деген сөз экен балдар. Ал эми кийинки 2 куплеттеги табышмакты болсо, өзүңөр табасыңар. Андан кийинки сөз оюну шарада. Ар бири өз алдынча сөздү түшүндүргөн 2 сөздү бириктирип окуганда негизги табышмакталган сөз алынуучу оюн-ыр экен. Ичкенин бир атына кошуп жазсаң бир түстү. Бир буюмду окуйсуң, асемдеп тарап чач көтчү. Биринчиси белбоо, экинчиси түз. Кураштырып окусаң, бир жакшы буюм жасаган уз. Бул сөз оюнунда мен силерге биринчисин айтып берейин. Ичкенин бир атына кошуп жазсаң бир түстү деген таар деген сөз. Ал эми бир буюмду окуйсуң, асемдеп тарап чач көтчү деген ак деген сөз экен. Экинчи куплетти болсо, өзүңөр табасыңар балдар. Андан кийинки сөз оюну акро-ыр деп аталат.
Баштамгаларын кураштырып окуса, бир сөз чыкчу оюн ыр. Башы жалпак, аягы балчак, көзү тосток, аябай коркок. Бул бака деген сөз экен. Темирден аттын бутуна кадалгандын аты эмне? Адам айбан бардыгы дем алгандын аты эмне? Мындагы баштамгаларын окусаңар, бир сөз чыгат экен балдар. Кийинки куплеттерден ошол сөздөрдү табасыңар. Урматтуу окуучулар, азыркы табасыңар деген ар бир анаграммада, логарифте, метаграммада, шарадада жана акро ырдагы мен табасыңар дегендин бардыгы силерге тапшырма. Үйдөн сөз оюнун шар окууга үйрөнөсүңөр. Шар окуу ыр түрүндө турбай ошолорду шар окуйсуңар балдар. Анан ушул табышмактарды таап келесиңер. Силер менен сабакта болуу мен үчүн дайыма кубаныч алып келет. Анда бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты балдар. Саламатта калгыла.